күтпөгөн жаңга жаз келди. Жаз менен чогуу кризистагы жакшылап жайгаша баштады. Бул көрүнүштү баарыбыз жон терибиз менен сезип жатабыз. Быйылкы кыштын жеңил болушу өпчап жашоону жеңилдетип кетти көрүнөт. Кыш кычырап келген болсо, электр энергияга болгон баа көпчүлүктүн көңүлүнө жакпай, жыйынтыгы көңүлдү жылытпайт эле. Саламатсыздарбы? Эфирде Сереп программасы, студияда мен Айбек Бийбосунов. Жаздын экинчи айы болгон апрелде азыркы өкмөттүн ээр үстүнө отуруп, эки тизгин бир чылбырды колго алганына туура бир жыл болот. 4 мезгилди баштан өткөргөн өкмөт эл алдында жана парламентке басып келип аткарган иштери тууралуу отчетун бере элек. Депутаттар жана калың элдин кабагына караганда аткаруу бийлигинин кылганына кубана турган киши болбойт окшойт. Өкмөттүн эмнени кыйратып жатканын, эл турмушун карап туруп баа берсек туура болор. Кыргызстандыктардын турмушу туурасынан кетип жатканын көргөндөн кийин бул өкмөт өтүмдүү болду деп кантип айтабыз? Жо менен сопсон түшүндүрөм дейчи. Бирок тетиги жогору жакта чоңдоруңарга жакшылап түшүндүрүп койсоңор болбойбу? Эл кыйналып атат. Ар кандай тилде эч кандай кереги тийбеген бир канча миң сөз болот. Ошол түшүнүксүз сөздөр отчетко ар дайым колдонулат деп бир инсандын айтканы бар. Жакында аткаруу бийлиги топ кагазды көтөрүп келип, тоону томкордук деп токтолбостон отчетун шытыратып окууру турган иш. Кагаз бетиндеги тамгалардын жана сандардын жыйындысы менен элдин чыныгы жашоосу төп келет деп айтыш кыйын. Андыктан уккан адамдын уйкусун келтирген отчетко ишенбей, көргөн көзгө басым жасаарыбыз туура болор. Анан кийин мен тигил ойдөнкүлөр менен сүйлөшүп келдим. Футбол боюнча. Топту эртең үйлөп беребиз дешти. Рахмат. Өлкөдө экономикалык өсүш жок болуп, өргө карай кадам таштай албай жатканыбызды министрлер кабинети да моюнга алышты. Ошол учурда да артка кетпептирбиз. Ордубузда былк этпестен турган кербезибиз экен. Көпчүлүк өлкөлөр өйдөнү карай багыт алып жаткан заманда ордубузда турганыбыз туура эмес. Өнүгүп бара жаткан өлкөлөргө үзөңгүлөш болуп, өргө аттанбасак, өз учурунда өйдөгө чыгып алгандар көзүнүн асты менен карап, тең ата сүйлөшпөсү айтпаса деле түшүнүктүү. Аман туруңуздар.